Асман шаарынын курулушуна старт берилди. 30-дан ашык ири инвесторлор Туркиядан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Индиядан жана Катардан келишип, келечектеги заманбап шаар жөнүндө презентацияларын тартуулашты. Бул компаниялар келечек шаарларынын жана эко шаарларды, IT өнөр жайын, ири аэропортторду, мейманканалар, гольф клубтар, тематикалык парктар, музейлер жана киноиндустриясын куруу, туризм тармагын өнүктүрүү боюнча адистешкен. Дүйнөнүн булуң бурчундагы туристтерди өзүнө тарткан кереметтүү көлүбүздүн жээгине мындай инновациялык шаар куруу менен өлкөбүздүн туристтик жана инвестициялык кудуретин мындан да арттырууга жол ачылат. Асман шаары чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү байланыштырган финансылык хаб болуп калат. Бул шаар бүтүп ишке кирип кетсе, бүгүн Кумтөр жалпы мамлекетибиздин экономикасын кандай алдыга жылдырып жаткан болсо, тамчы эркин экономикалык аймагы менен бул шаар дагы бүткүл өлкөбүздү экономикалык жактан локомотиви болуп алдыга сүйрөп кетет. Асман шаары акылдуу, коммерциялык, спорттук жана көңүл ачуучу борборлор жайгашкан 4 зонага бөлүнөт. 500-700 миң тургунга эсептелген шаар 7-10 жылдын ичинде Арабиядагы Неом, Эмираттардагы Маздар Сити, Швециядагы Вестерн Харбор, Кытайдагы Күнөстүү Өрөөн сыяктуу ийгиликтүү долбоорлорго окшош болуп курулат. Мамлекет башчысы бул долбоорго акчасын салган инвесторлорду мамлекет өзгөчө коргоого алат деп ишенимдүү кепилдик берип, башка инвесторлорду да бул долбоорго катышууга чакырды. Мамлекеттик органдар болобу, күч түзүмдөрүнөн болобу, же деструктивдүү элементтерден болобу келип, болбогон шылтоо таап, опузалап, кандайдыр бир иштерине тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип, мыйзамсыз иш аракеттер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдуктарды кылса, аны менен жеке өзүм эсептешемин. Кокус биздин инвесторлорго карата андай чекилик иштердин чет эле билинсе, мыйзамсыз иш аракеттерге баргандар өтө катуу жазаланат. Ар бир иш-чаранын ачылышында биринчилерден болуп аксакалдардын батасын алышат. Жерибиздин кооздугундан, көлүбүздүн кооздугундан ушу жерге кызыгышып инвесторлор келип туруп, мындай бизге Асман шаарын салып берет. Асманга тете шаар болот да бул. Мен көп эле жерди кыдырдым балам. Бүт королевстволорду кыдырдым, арабтарды кыдырдым, Европаны кыдырдым, бирок моундай биздин Кыргызстанга ушундай проект келгенде өтө кубанычтамын. Силерге мына келечекке мен кааларым ошол экини силерге кут болсун. Салтанаттуу иш-чарада мамлекетибиздин баардык областтарынан, райондорунан делегаттар да катышып, капсула салуу аземине күбө болушту. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров болсо 2 жыл мурун ушу пландаган болчу, ушу шаарды салам деп. Мынакей Кудай буйрса бүгүнкү күнү ушул ишке ашырылып атат. Бүгүн экология жана таза шаар ушул биздин Кыргызстанга салынып атат, Ысык көлгө. Кудай буйрса ушундай шаарлар биздин дагы Кыргызстанга көбүрөөк салынганга биз үмүттөнүп атабыз. Президентибиз убадасын аткарып, ошол шаарды салдыра турган болду. Биз өтө чоң кубанычтабыз. Курултайдын делегаттары бир добуштан колдойбуз. Ар убакта ушундай таза шаарыбыз көбөйө берсин, элибиз да көбөйө берсин. Баары ынтымак болсун. 30 жылда да болбогон нерселер болуп атат. Ушу Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Ушундай шаарлар только көлдө эле эмес, башка шаарларда да салынса, ушундай таза, экологически таза, Кыргызстанга зыян тийбеген, пайдасын алып келген шаарлардан экологически бир тыйын корбойт экен, бүт эле инвесторлор кылып атат. Ушундай эмелер көп эле болсо, көп эле жерде салынса, жакшы болот эле да. Биздин ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылыгымды билдире элем. Ушундай сонун иш-чара башталып атканына, муну менен өкмөтүбүз өнүгөт, туризм көбөйөт, жумуш орундар толукталат деп айтмакчымын. Ошону менен биздин Кыргызстаныбыз өсүп, өнүп, дагы көп жакшылыктар болот каалайт элем да. Андан тышкары Асман шаарынын курулушуна кызыккан Россия Федерациясынан да өкүлдөр келишип, келечектеги пландары менен бөлүшүштү. Сегодня мы побывали на таком историческом мероприятии, как заложение капсулы города Осман. Это грандиозный проект.
На него ставят, конечно, большие ставки, такие инвесторы крупные. А такой план, бизнес-план шикарный. Тут будет как второй Дубай, мне кажется. Шикарно просто. Ну, желаю, чтобы это все получилось, все, что задумали, чтобы все так и было. Потому что такой край, вот это жемчужина Иссык-Куль, озеро, и вокруг нее ничего такого еще нету, а должно быть, действительно должно быть. Поэтому желаем от души, чтобы все это получилось. Келечекте Асман шаарында чет өлкөлүк инвесторлорго гана көңүл бурбастан, ички ата мекендик инвесторлорго да жакшы шарттар түзүлмөкчү. Данный город, он даст огромный, просто, вы знаете, он нас поднимет нашу экономику, наш инвестиционный климат Кыргызстана просто на десятки лет вперед. Потому что здесь, как мы видели на презентации, в буквальном смысле он полон всех современных тенденций строительства, инфраструктуры, IT, технологий, везде. И он охватывает все важные социальные значимые секторы, также экономический, туризм. И он находится на шикарной территории, на берегу нашей жемчужины Иссык-Куль. Я считаю, что это будет очень большим рывком. Өз дараметине ишенүү менен жаңы бийиктерге умтулуунун, алдыга чоң максаттарды коюп, аларды иш жүзүнө ашыруунун символу болот деген үмүт менен шаардын аталышын Асман деп коюшту.